Тобо истихвар дуалары. Ар bir адам күнөө кылышы мүмкүн. Адам баласы алсыз жана кемчиликтүү болгондуктан напсисине, шайтанга азгырылышы толук ыктымал. Мына ушундай учурларда дароо жараткан Аллах Тааладан кечирим тилеп, ыйманын жаңылап алышы зарыл. Тобо бул кайдыгерликтен улам жасаган тигил же бул күнөөгө чын жүрөктөн өкүнүп, Аллах Таалага алакан жайып, ал ишти экинчи жасабоого сөз берип кечирим тилөө. Аллах Таала чексиз боорукер, чексиз мээримдүү зат. Аллах Таала өзүнө шерик кошуп, тобо кылбай өтүп кеткендерден сырткары бардык момун мусулмандардын күнөөлөрүн кечирет. Ыйык Куранда жараткан Аллахтын кечиримдүүлүгү жөнүндө көптөгөн аяттар маалымдайт. Маселен, алардын айрымдары төмөндөгүлөр. Ким күнөө иш кылып, же өз жанына зулумдук кылса, андан соң Аллахтан кечирим сураса, анда ал Аллахтын кечиримдүү, мээримдүү экендигин билет. Ниса сүрөсү 110 аят. Аллахтан кечирим сура, анткени Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Ниса сүрөсү 106 аят. Бирок Аллах Таала аларды сен алар менен болгон кезде жана алар кечирим сурап жаткан учурда жазалабайт. Анфал сүрөсү 33 аят. Күнөөлөрүң үчүн кечирим тиле. Эртең менен жана кечинде жараткан эгеңди даңазалап даңкта. Гафир сүрөсү 55 аят. Жараткан эгеңерден кечирим тилеп, ага тобо кылгыла. Ал силерге белгилүү мөөнөткө чейин рахат жашоору болойт. Жакшылык кылгандарга сообун кайтарып берет. Эгер Аллахтан жүз үйрүсүңөр, чынында силер үчүн улуу күндөн азабынан коркомун. Худ сүрөсү 3 аят. Тобо кылып кечирим тилөө ошол эле учурда күнөөкөр пенденин жүрөгүн кошо тазалайт. Бул жөнүндө куттуу хадистерде мындай айтылат: жүрөктөрдө да жез сыяктуу дат басат, алардын датын истихфар кетирет. Силерге ооруңарды айтайынбы? Силердин ооруңар күнөөлөрүңөр, ал эми анын дарысы истихфар. Аллах Таала тобо кылып кечирим тилегендердин күнөөлөрүн кечире тургандыгы жөнүндө мындай деген: улуулугума ант берем, алар менден кечирим тилеген чакта мен аларды кечирем. Тобо кылуунун адеп тартиби. Эң алгач буга чейин жасаган күнөөлөрүбүзгө өкүнүп, мындан кийин ал күнөөлөрдү жасабоого, ошондой эле жүрөгүбүздү кирлерден тазалоого ниет кылабыз. Бирөөгө карыз болсок, аны ээсине берип же ээсин ыраазы кылып карыздардан кутулуу керек. Тобо кылганга чейин даарат, мүмкүн болсо гусул алабыз. Андан соң тынч жерде тобо ниети менен 2 рекет намаз окуйбуз. Бул намазда Фатиха сүрөсүнөн кийин каалаган сүрөнү окуса болот. Бирок кээ бир алымдар Фатихадан кийин биринчи рекетте Кафирун сүрөсүн, экинчи рекетте Ихлас сүрөсүн окуу абзел дешкен. Намаздан кийин тизе бүгөп, кыбылага бет алып, алакан жая Аллах Таалага жалынып жалбарып, көз жашыбызды төгөбүз. Жасаган күнөөлөрүбүздү эстеп, чын дилден өкүнүп, мындан кийин ал күнөөлөрдү экинчи жасабоого сөз берип, кечирим тилейбиз. Бардык дуалар сыяктуу эле, бул дуаны да эң алгач бисмиллах менен жараткан Аллахты даңктап, сүйүктүү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу менен баштап, салават менен бүтүрөбүз. Бүт күнөөлөрүбүздүн кечирилиши үчүн бул дуаны да окуу абзел. Мааниси: кечире көр, о жараткан Аллахым, кечире көр, о жараткан Аллахым, кечире көр, о улуу айкөл Аллахым. Эгер мен колум менен, тилим, көзүм, кулагым жана башка мүчөлөрүм менен билип билбей кандай күнөө кылган болсом, мен анын баарына чын дилимден өкүнөм. Бушайманмын. Экинчи ал күнөөлөрдү кылбаганга сөз берем. Күнөөлөрүмдү кечире көр. Мындан кийин күнөө кылбоого мага күч берекер, о жараткан.
Пайғамбарлардың алғашқысы Азирети Адам алейхиссалам, ақырқысы Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Бұл екеуіне жана екеуінің ортасында бұл дүйнөгө келіп жашап кеткен пайғамбарлардың барына ишендим. Алардың бары чыныгы пайғамбарлар. О жараткан, өзүңдүн алдыңан алып жеткирген хабарларынын бары тең туура. Муну тилим менен айтып, жүрөгүм менен тастыктап ишендим. Бұл баян ең сүйікті пайғамбардан ең пайдалы дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.